Орок айылында кызмат мамлекеттик мекемесинин жаңы имараты курулуп жатат. Дал ушул жерде Бишкектин ири калктуу тейлөө борборлорун бириктирген борбор ачылат. Күндүз бул жерде 5000ге чейин жаран кызмат ала алат. Бул кезектерди кыйла кыскартып, мамлекеттик кызматтарды алууну жеңилдетиш керек. Имараттын жалпы аянты 20 000 чарчы метрден ашат. Ал 7 кабаттан туруп 4 блокко бөлүнөт. Курулуш быйыл март айында башталган. Бүгүнкү күнгө анын болжол менен 60% аяктады. Бүгүнкү күндө 4 райондун, Бишкектеги 4 райондун сондору Бишкектин ар кайсы жеринде жайгашкан. Ар кайсы жеринде ар кандай очередтер менен мына бүгүнкү күндө өзүңөр дагы көп болуп турасыңар. Очередтин айынан ар кандай случайлар болуп атат. Бишкекти шаарынын аймагындагы 4 райондун чоң сондору ушул жерде жайгашат. Курулуш жумуштары бүткөндөн кийинки жылы буюрса толук кандуу берилгенден кийин очеред алуу маселеси, очередке туруу маселеси абдан бир кыйла жеңилдеп калат. Жалпы аянты 20 200 квадратный метр бүгүнкү күндө. Биринчи жана экинчи кабаттарда калктуу тейлөө борбору ар бирине 360 орундуу күтүү залдары, VIP зона, эне бала бөлмөсү, фото кызматтары жана нотариус жайгашат. Үчүнчү кабатта мамлекеттик персоналдаштыруу борбору жана ашкана болсо, төртүнчү кабатта архивдик бөлүмдөр жайгашат. Бешинчи, жетинчи кабатта кызматкерлердин кеңселери жана жетекчилик кабинеттери орун алат. Ошондой эле ушул жерде министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттин Бишкек филиалы жаңы имараты да курулууда. Ал күнүнө 3000ден ашуун жаранга кызмат көрсөтө алат. Имарат 6 кабаттуу болот. Имараттын жалпы аянты 11 000ден ашык чарчы метр түзөт. Имаратта болжол менен 3000 кишиге кызмат көрсөтөт деп азыр болжолдоп атабыз. Азыр түндүккө биздин кызматтардын 8-өө онлайн форматка өткөндө, бирок элдер эмнегедир билбейм, именно келип күтүп, анан ошо тиги кызмат алгысы келет экенде. Хотя могли бы, да, үйдө отуруп деле ошо кызматтарды онлайн форматта өзү телефондон эле түндүк тиркемесинен алгангачы.